Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, учурда таңкы саат 4 ал эми дал ушул сиз уктап жаткан мезгилде шаардын тазалыгына кам көрүп жаткан тазалыктын кызматкерлери менен бүгүн биз маек кылабыз. Алардын күнү саат канчадан башталат, деги эле иш процесси кандай өтөт, жооп алып беребиз. Турган Назгүл эже 15 жылдан бери тазалыкка кам көрүп, шаарыбыздын тазалыгы деп иштеп келе жатат. Анан айтсаңыз, Назгүл эже, 15 жылдан бери тажаган жоксузбу? Жок, тажаган жокмун. Өзүм элимде, өзүм жеримде иштегенде эмне жетсин. Шаарыбыздын таза болушуна өзүбүз жерибизде иштеп уже 15 жыл жүз болуп калды. Кыргыз элиме айтат элем, ошо бизге биздин эмгегибиз баалашса, биз негизи рабочий время саат 8 башталат, 6 башталат, а биз ушу 4-тө келебиз да. Ар ким жумушка өтөт, эме кылат, чаң болбосун деп эртерээк шыпырганга аракет кылабыз, тазалап. Ошо кыргыз элиме кайрылат элем, тазалыкты сакташса. Тазалык сенден башталат дегенде, өздөрүнүн үйүндөгү алып чыккан мусорларын урунага таштаса, же болбосо бир контейнерге таштаса, мындай шаарыбыз өтө таза болмок да. Мен өзүм Таластан болом. Бир кызым бар, неберелерим бар. Ошол. Сонун, анан негизичи бул жумушка кандай келип калгансыз? Бир жезелер иштечи, ушул аркылуу келгенбиз. Биринчи келген күндөр аябай уялгам да. Уялып машинада мен чүйдү шыпырчумун, уялып маршрутка келсе качып ушундай болгом да. Анан биринчи зарплатаны алгандан кийин уже уялбай калдым. Анда ушуну көрүшүп кеттик. Анда түнкү саат 3-тө чыктым да. Деген эме чүйдө болчу. Жакшы эме, Кудайга шүгүр. Ошерден агарып өгөрүп атабыз, ошерден семья бала чакабызды багып атабыз. Мамлекеттен айлык аласыздар да, мисалычы. Анан тапкан акчанын өзүнүн берекеси бар дегендей, анан көбүнчө кандай эмне стимул берет сизге ушул жумушту мындай калтырбай иштеп келишиңизге? Ой, билбейм, мен баягы алган акчабыз Кудайга шүгүр баарына жетиштүү. Биринчиден, экинчиден өзүм элимде, өзүм жеримде ошого сыймыктанам да. Сиз болбосо ошо канча акча аласыз, айта аласызбы? Эми биз 25 алабыз. Жакында да көбөйттү го. 60% көбөйттү. Баягыдагыча жакшыраак болуп калды. Ошо зарплата көбөйгөнү менен продукттар кымбат да. Квартира бар, продуктлар бар дегенде баары бир аз эме болуп калат да. А мурдагы аз зарплата болсо дагы продукт арзан болчу да. Анан кичине эме болчу да. Жетчү, Кудайга шүгүр. Ас болсо да берекесин берсин деп коебуз ошондой. А иш графигибиз негизи 6-дан, эртең 6-дан 8-ге чейин. Анан мен өзүмө карап, могу жакта жаңы көчө салынган, биякта машиналар көп өтөт, машина туруп калат. Ошончо саат 4-тө келем да. Еще эме эртең эрте келген жакшы көрөм. Эрте иштеген жакшы көрөм. Билбейм, эрте менен иштеген жагат. Ооба. Өзүңүздүн мындай атыңыз барбы? Мисалы, эмнеге кызыгасыз? Ырдайсызбы? Мен өзүм ырдайм. Анда берген интервью да бар, кактус да бар. Ооба, биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн да кандай бир 2 куплет ырдап бербейсизби? Кымбаттым өскөнү жерим экеним, сен десең толкунудап кетемин. Апамдай алпештеп өстүргөн, сүтүңдү мен актарып экемин. Толоруң түстөрүң белесиң, жаныма жат кубат бересиң. Киндик кан тамызган ата журт, чалдыксам күч кубат бересиң деп ырдап шыпырайм. Ырдап демек үнүңүз өзгөчө экен. Анан бүгүн да тамам ырдап. Эртең менен ырдап эметем. Ооба.
ырдап шыпып жүрөм да мага өтө эле кыйын эмес. Мен өзүм элбекке чыгып калдым. Мага мындай эртең менен эрте келип айтышат го аябай. Тазалыктар эме кылып эмне жыргаганыңда шыпырып жүрөсүң көчө дегендер толтура. Сөгүп кеткендер толтура да. Ошо ишиңиздеги мисалы ошо айтып атпайсызбы? Баягы келип тилеп кеткендер болот же. Андайлар бар. Эртең мененкисин көбүнчө мастар болот. Көп эме кылышат да мага бизге деп тиешет, кээде ар кайсын айтып калышат, сурамыш болушат, тыйын сурайт дегенде анан эмне деп келе сөгүп деле кетет. Ага деле көңүл деле бурбайм мисалы мен. Унчукпа эле деп кете берем, алар менен эметпейм да. А кээрлер айтышат эми деп бир нерсе деп калса эмне жыргаганыңан доорлук болуп жүрсүңбү, анан шаңдатсаң да суу себип алып шыпырбайсыңбы дешем, биякта тротуарлар суу себилбейт да бизде. Анын баарын эме кылса да көп расход кетет го. Ошентип сиз башкаларга да көңүл бурбайм, мен көнүп калган жумуш. Кыштын өзүнчө бир керемети бар, жайдыкы, күздүкү, жаздыкы дегендей. Кышында аябай жакшы, таза болот го. Эрте келип күрөйбүз. Бизде баары жетиштүү эми кышында өзүнүн инструменттерин берет, туз себебиз, муз чагабыз дегендей. Ошо байкап отурсак, үнүңүз дагы өзгөчө экен да, талант бар экен. Рахмат. Мындай ырчы болом деген кыялыңыз бар беле? Ырчы болом деген кыялым андай эле кыялым болгон эмес, бирок Күреңкеевке деп эметкен да, өзүм 89 жыл өткөм да, ошондо бир Күреңкеге тапшырбай калгам да, комузга бир ай катышкам. Комузга кызгам дейсиз. Комуз эртесиз азыр? Комуз бир аз чертем, бирок жакшы черте албайм. Бир аз бар да. Кербезимди чертем. Анан мисалы койчу эми бул жумушту ташта эмне кыласың деп айткандар бар, антип айткандар бар. Мисалы мен ооруп калсам, бир туугандарым айтат, кызым айтат, эмне кыласың мама, башка жумуш таппайсыңбы деп ушундай айтат да. Эми болбой эле багы, мага өтө кыйыны жок. Эч кандай эмеси жок, кайра ушундай эртең менен келип шыпырып тазалагандан рахат алам да. Уже организм деле көнүп калды. Организм көнүп калды. Биз бир жака барып тойго барып келип деле жатсаң деле, кеч жатсаң деле болбой эле 3:30да, 3:15де уже будильник жок тура аласың да. Организм көнүп калды да, адам ошо бир нерсе көнүп калат го. Таң эрте иштейт экенсиз бул жерде. Анан кийинчи эмне менен элексиз? Анан кийин кандай үйгө барып, үй жумушу менен аялдын түшү көп болот го, үйгө барасың. Неберелер менен алек болосуң, бир туугандар келет, аларды менен алек болосуң. Ошо азыр апам бар үйдө. Ошолор менен сүйлөшүп отурасың, нары бери басасың дегендей. Ошол. Көбүнчө жакшы күнүбүз зарплата тийген биздики бир айда бир эле күн да, зарплата тийген бизге ошо ошол күн майрам болот. Зарплата тийген күн жыргайбыз дейсиз. Нары бери басып, кичине адам деле кечки үйдө жүрөсө эме болуп кетет го. Мындай кызматтагы кызык учурлар менен бөлүшпөйсүзбү? Кызматтагы кызык учуру бир эме болгон. Эмеде 31-декабрда. Площадьта калып кеткем да. Эме 30 болчу анда площадь иштечүмүн. Туз себип калдык да. Анткени ошакта предприятие ушакта болмот, елка тигилет эмеспи. Ошакма карды алгыла деди да. Анан алып, туз себип, анда канча бир 20 канча киши аябай жакшы. Айрда мындай кабан бир көп иштеген жок да, баарына веселый деп. Иштеп бүтүп, анан эртеси күнү 31 болду. Анан кар баарын тазалап, баарын эме кылып, елканын тегеректерин тазалап, ушундай саат 11 болуп калды. 11:30, ошо мен анда Турузбековада жашачумун. Бутум суу, ыйлап келсем, 31 болуп калды да. Бат салюттар баарын атылып, ыйлап келип. Салют атылат. Эже ошол күндү эсте алып азырда ыйлагысы келип кетти. Анан сизди мындай эмне жиндендет тургундардыкы? Карасак азыр мына мусор көп экен, Жиндеткен нерсеси ошо, мына жечелдер бар да. Мисалы, могу жерде мен алабыз, мына берде урунат турат, тиякта контейнер турат. Жок, болбой келип арыкка таштайт, жоксо могу айнеден ыргып жүрөбү, билбейм, убакта газондордо мусорлор жатат да. Ошон үчүн кыргыз элим айтат, ар ким өзүнүн таза болсо, шаарыбыз да таза болмок да. Ага эми кичине мурдан кичине көнүп келет, азыр кичине жакшыраакпы деп ойлоп калдым. Себептен түшүнүү иштерин жүргүзүп атат, биздин тазалыктар келип, мисалы бир жерде мусор болсо, ошол тартып жөнөтөм да. Монда алар келип түшүнүү ишин жүргүзөт, может алар түшүнөбү кээде мындай таза болуп калат да. Бири-бириңиздер менен таанышсыздар. Таанышпыз. Аябай сизге мындай көңүл бөлгөнүм,
кызматыңыз да аябай көңүлдүү жүрүп кетсиз да, э? Вот эми аны берди Жакшы эмнеге мисалы өзүңдүн жумушуң көнгөн жумушуңа эмнеге настроение болсо эртең мен чуркап келип калам 10 мүнөттө келем жакын эле да. Ошо бүгүн раз кечирээк келдим. Жөө келесиз. Жөө келем. Жөө келем, кээде масар кууп кетет, кээде арга жерге жашынып калам. Ушинтип келем. Эми түшүнбөйт да бир эртең мен бараса кел мастар эми масын иши маста баары деле. Ошол. Өзүңүздүн коопсуздугуңуздан коркпойсузбу? Коркпойм. Өзүмө ишенем, коркпойм. Мен кээрлер бар рахматын айтат да, бар жилетчен кетип барасың, көбүнчө жумушка мен жилетчен келем, себеп дегенде мындай кирип келсең ар ким аргандай отуруп жилет кийип шыпыр көтөрүп келем да. Ошо жилет үстүнө көп нерсе сактайт да булчу. Кээрлер бакча рахмат эже деп өтөт. Рахматын айтышып эме кылышат да. Кээрлер бар, көбүнчө мастар да. Сөп сагап эме кылып кетишет. Ага да көңүл эле бурбайм, көнүп калдым уже. Унчукпай эле кетип берем, билмесем укмаксам болуп. Ушуну чеңесин да, ар бир нерсенчинби. Ошол биздин тазалыкта баягы ойлошот да, тазалык иштесе эле булар байкуштар түм эле мындай түшүнүгү жок, анан байкуш болгончу ушул жакта иштеп атат депчи, бизде деле бар, толтура бар. Дипломарлар бар, жакшы кишилер бар, мындай ырчылар бар, бичилер бар, мына инструмент ойногондор бар, өзүңөр эле көрсөңөр керек, эменин тазалыктында 17 март да биздин праздник. Ошондо ырдап бийлегендерин көрүп каласыңарбы? Ошондо келип тарсаңыздар, таланттуулар көп. Бир эле шыпырганда эмес, биз көп таланттарыбыз бар делечи. Өзүм повар болуп иштегем да. Кафе иштеткем, магазин иштеткем, анан ушак буйрук экен. Тазалыктын түзөрдү бир кирсең кетпейсиң, кете албайсың. Ошол. Анан мисалы ооруп калган убактарыңыз болот да. Анан же болбосо көпкө дагы бир жака суранып кетип каласыз дейли. Ошол убакта кадимкидей мисалы жумушуңузду сагынып каласыз? Конечно, сагынабыз. Биз анда көп эмемен кетпейбиз. Майрам эме тойпой болсо 1-2 күнгө уруксат берет. Ооруп калганда больничный чыгабыз. 100% төлөп берет. Тазалык өз төлөп берет, 100% стажга жараша болот. Майрамдарда 7 марттарда поздравить этет. День коммунальщикте премиялар берилип турат бизге. Жакшы жактары бар, мисалы билбейм, башка жакка караганда. Россия иштегенде деле антип мынтип квартираң, продуктуң менен ушундай эле калат окшойт да. Мен өзүм 1 жыл Москвага барып иштеп келгем да. Азыр биякта Кудайга шүгүр. Шүгүр эми аз болсо берекесин берсин деп коет го, шүгүр. Шүгүр кылам. Мисалы эч кандай мындай эмем жок делечи. Тазалыкта да сизди макташат экен. Ай, рахмат. Биз байланышканыбызда атайын ошо Назгүл эжени айтышты бизге. Көп жерде передача интервью бергендерим бар. Биз съемканы баштаган убакта кеч эле, азыр уже таң атып баратат, сизди дагы ишиңизден абагды кылбайлы. Биздин максатыбыз ошо ар бир кесиптин, түйшүктүү кесиптин аркасында эмне жатат. Мисалы саат канчадан баштап иштеп башташат дегиле, ошо тазалык кызматкерлеринин бүгүнкү күнүн ачып берели дегенбиз. Ал эми биздин берүүбүз максатына жетти деп ойлойм. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Эл үчүн, жер үчүн деп, тазалык үчүн деп таңкы саат 4-төн тарта иштеп атасыздар. Аябай баа бердик. Анан биздин телекөрүүчүлөрүбүз деле бул кызматыңыздарды баягы түшүнүп, шаарыбызды колдон келишинче таза кармаганга аракет кылат болуш керек. Анан биздин жалпы телекөрүүчүлөрүбүз үчүн сизден 1-2 ооз сөз болсун. Мен ошо тазалык муниципалдык ишканасы иштеген коллегаларыма ден соолук каалайм. Өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктошсун. Ошо кыргыз элим үчүн кызмат кылып жүрө берели. Кыргыз элиме кайгыларым ошо биздин эмгекти баалашса да. Баалашып өзүнүн дагы үйүндө кандай тазалыкты кармаса, ошондой эле бизге мамиле кылса эле, бизге өтө жеңил болмок да эми. Кудайга шүгүр. Калганы баары жакшы. Кудайга шүгүр.